Ассаламу алейкум жалпыңыздарга. Жогорку кан басым оорусу улам жашарып келаткан маалымат булактарынан угуп эле жүрсөңүздөр керек. Ооба, мурда 40-50 жаштан кийин башталган бул оору учурда 25-30 жаштагы эле уул кыздарда кеңири байкалууда жана аны менен эртерээк күрөшүп, дары дармекке көз карандылыгы эртерээк башталышына туура келип калууда. Албетте дарыны канча көп колдонгон сайын ошончолук организмди алсыратып, ошончолук иммунитетти төмөндөтө берет. Андыктан ушул кан басымдын эрте көтөрүлүшүн алдын ала турган чараларды колдонуу баарыбыздын милдетибиз. Ушул көйгөйгө эрте алып келе турган маанилүү себептердин бирөөсү бул энергетикалык суусундуктар. Алардын организмибиз үчүн тийгизген зыяндары толтура. Ошолордун бири ушул жогорку кан басым оорусу. Анан дагы алардын эң коркунучтуу жери кокустан эле бир күн жүрөктү токтотуп коюш ыктымалы дагы жок эмес. Айта кетсем, кичинекей эле банкадагы ушул энергетикалык суусундукта дагы 300 миллиграмм кофеин бар. Бул болсо өз кезегинде ашыкча кофеин мээге, жүрөккө, деги эле бүтүн организмге зыяндуу. Ал эле эмес, курамында өтө көп зыяндуу болгон нерселер толтура. Ал болсо жүрөктүн тез согушуна, кан басымынын көтөрүлүшүнө, жүрөктү гана эмес, организмди бүтүндөй тез кыймылдоого мажбурлап коет дагы. Организмди тез чарчап калышына. Тез чарчап калышы дегенде бул иштен чарчап же чарчаганды билдирбейт. Бул деген организмдин жашоо мөөнөтүн кыскартышы деп түшүнсөк болот. Андыктан ушул нерседен мүмкүн болушунча эртерээк баш тартууну сунуштайм бардык жигиттерге. Курамындагы зыяндуу нерселер организмдеги кальций, магний, калиумду эң керектүү жетиштүү кылышы кыйын болгон микроэлементтер дагы азайып кетишине түрткү болот. Анан дагы угуп эле жүрөсүздөр, ушундай энергетикти ичип жүрүп бөйрөгүн иштен чыгарып алгандар дагы бар экендиги маалымат булактарында айтылып эле жүрөт. Демек, бул факт. Андыктан баарыңыздарга сунуштайм, эгерде энергияңызды ашыргыңыз келип атса, күчтүү жүргүңүз келип атса, энергетик суусундук менен эмес, башка нерсе менен энергияңызды ашырган аракет кылыңыз. Ал болсо туура тамактануу, жетиштүү уктоо, анан дагы спорт сөзсүз түрдө эң негизги нерсе болсо бул маанайды ар дайым бир темпте жакшы көтөрүңкү деңгээлде алып жүрүү, эч кандай мындай сизди кыжалаткыла турган себептерге көңүл бурбоо же болбосо ошол нерсени күрөшүп жок кылуу. Ушул нерселерди аткара турган болсоңуз, буюрса сиз үчүн өтө зор пайда болот. Анан дагы энергетикалык суусундуктарды билесиздер, организмге зыяндуу болгондор сырткары баасы дагы эң арзаны 70 сом, болбосо 100дөн ары. Бул сиздин капчыгыңыз үчүн деле жакшы эмес. Эгерде күнүнө бирден иче турган болсоңуз, эң арзанын ичкенде деле бир айдын ичинде 2000 сомго чейин каражат ушул эле нерсеге кетиши мүмкүн. Андыктан ойлонуңуздар жана туура тыянак чыгарыңыздар.